Atım Cumabay. 48-ci Çeçkan yılında iyun ayında törelgem. 47 işledim, hazır 10 yıl oldu pensiyadam. Men familiyam Samiyeva Maliki, atım 48-ci yılı törelgemin. Kırgız ata aylının Kırgız ata участкасында törelgemin. Oşol mezgildegi turmuşka qaraganda azırkıda giyini bolgan emes, tömeniraq bolgan. Anan keyin birok giyim tandamay bolgan emes al mezgilde. Kızlarda dağı, baldarda dağı. Baldardan kızlardan köpçülüğü en jönököy giyinişi. Salip Abdullah degen borkoda. Uşul kişinin ayrıkta. Çatının tarqagan giyimini ütüklengeni şul vaqtida da jakın dilöt toqşat o borkonun chetinde. Uşunday jakşı adamlar esingde kalat eken da. Anan özübüz hem jakşı giyin andamınday dediler. Çin azırkı baldarda giyinүүгө biz үлгүргөн эмеспиz. Zaman ошондой эле. Анда biz биздин мезгилде kesipti tandoого үлгүрүп kesip тандоо сабагын мугалимдер айтып бере алган эмес. Эми аны zaman талап кылыш жок экен да. Эми кийин биз өзүбүз класс жетекчи болдук. Эң сонун кесип бул чабан, мисалы үчүн пахтагер жана башка айрекет үйдө кечинжегиден ашкан тамак. Ошол кылат. Казанда эмне бар? Болбосо сандыкта общий нан ошодон бир сындырым. Анан азыркыдай аккан, шакар деген атайын болбойт эле. Бирок ток жүрөт эле. Ток жүрөт эле. Анан тамеки көп иштеген биз. Жер күчтүү болгон дагы малыбыздын топтолгон көңүн да ашар менен телешке сыбарды чыкырып келип алып 5-6 болсоң бир күн күтүрөт элек, ата-энеге сүйүнүп калат элек, жакшы тамак кылып берет элек. Башыман өттүм мен. Мен биринчиден мен үйлөнгөн, мен карып кетип атам, согушка катышканмын, өтүп кетсем уда балдарсыңар дегенден макулдугун алганмын. Мен ачык айта берейин, сенин ата-энеңе мен ата-энемин бир үйдөн адам жөнөтөм десем, бул чалаалаңы деген, демеңи дегени макул дегени да. Ошентип экөөбүз табышып калганбыз. Сиз менен таанышканда агай экен биле элеңиз? Мугалим экен. Менен канча жыл мурун бүткөн экен, ким экен деп эле тиктеп эле калган балам. Өтө мындай менде кыралык болгон эмес экен да. Согуштан кийинки адамбыз да, биз эми туура сүйлөгөндү, туура жүргөндү жакшы көрчү элек да. Анан жаштык кезде кайсы кесипти нээси болсом дейт элеңиз? Жаш кезимде эми жакшы бир сотпу, прокурорбу болсом дейт чындыгы. Ушул жерде Атман Мирамалыкөз айткан, 18 жыл нан жаап ташыдың балам. Эгер мага берген бир наның 1000 нан болуп калсын деп дуа берип анан өткөн. Саал көп болсо тамак ичпей калышы мүмкүн. Анан кеч келгенде чарчап, көп сөздү каалабай калышы мүмкүн. Ошондой учурлар болгонбу? Чайлы кой. Азыраак сүйлө. Туура түшүнөт элек балдар. Туура түшүнөт элек. Балдар менен эчке чыгып кетет элек. Ишибизди кылат элек. Бул да дайым сезон малда bir gün мәкә чаптырам, bir gün кызылча чаптырам, bir gün чоором, bir gün пактага барам, ушинтип, бана үйдөгү иштен коомдук ишти көп кылган мурдагы мугалим. Биздин заман ушундай болгондо. Мына бир жолу да мен аракет кылып, азырынча мәкә чакка чыгып кетет. Бүгүн көмдөн келсе, кийимин жайып, бир жолу кийимин кир кылганга аракет кылгам. Мына уят. Себеби мен өзүм окуткан агайлар мени иштеп калды да. Өзүм атам, мен уят кылба балам дейт эле. Анан кийин Ükelerim, kaynelerim çoğuydu. Onun özüm baldarım, uğul baldarım çoğuydu. 6 uğuldu çoğuyttum 3 kızdı. Aytmakçı 6 uğul, 6 uğul 3 kızdı. 3 kızdı bölüp terbiyalap büttünüz ha? Çaylap. Şükür büttük. Allah razı olsun. Anam hem uşul, hem bu kişi de razı boluş gerek mi? Razısız bagay? Razım. Batırene, orada medalları var. Jaş mezgilde agaylar kurs bolot da. Agaylar misal üçün darı oğuzundan çıkıp geçim günü birdeke jakmasa. Ey, mına jerim mında yok kalıptı. Misal üçün tuzu açık bolуп калды. Айтасызбы? Байбыча. Болот, катык сөз болот, сөзсүз ол жасалманын кереги жок. Кол болуңуз иштеп кетпей эле? Анча-мынча иштеп эле. Урат эле. Ура эле. Буга үчүн жакшы да. Жака мындай бир мына Секнур саз керек, барган эмесмин. Саясатта, өзүмдүн атама коркот билем, мектептин келиңе деген. Эми турмушта жерде эле жашап кеткен адам болбосо керек. Жалган сөз айтпаганга тарбияладым. Кыйынсынбаганга тарбияладым. Анан өзүнөн улууду чоң эне деп ооба дедирди, ушул мээленип бүтүн чоң эне деп жүрүп өттү балдарым. Рахмат эже. Азыр эки баланы да тарбияш кыйын да? Азыр көрүп атасың эке, чоңоюп үй бүлө куруп, сиздердики болсо 6 уул, 3 кыз экен, Кудайым сиздерди. Ошолор сыйырмакын көрсөтсүз. Айткан оюнчук болгон эмес. Селкинчек жок беле? Селкинчек мисалы үчүн өрөккө жасалып. Селкинчек деп, балдар менен баягы чикелек деп, уул балдар менен ойноп жүргөнбүз. Кышта муз деп. Муз деп. Өлүнбөйт элек экиге, урушпайт элек. Сиз сагай
Bizde de ушундай кулуптун астында эгиз бийик жер бар эле, сен жок билбесең керек бийик. Ошо да муз төбөт элек. Бер жактагы үйгө өтүп кетет элек кышында. Анан bizde участка бөлүнүү азыркыдай палан менен түкүн участка мушташып деген болчу. Аксакалды билесиң берке? Ошо узелде иштейт эле ошо киши колхозго телевизор келген. Ошо телевизорду биринчи ошондо көргөнбүз. Кандай киноңуздар бар эле? Кызык көргөн. Азырбы? Ошо мезгилде. Кайсы кинолорду көрөт элеңиздер? Ya bir saltanat деген кино чыккан. Жок, биз о маалда биздин маалда эми жаңы турмуш немегенде мына институтты бүтүп келип, университет 72-жылы мен да тапшыргам. Мен тапшырып барап көрсөм окуй алгыдай эмесмин. Бул апарган мен окууга. Анан барасак өкөстөн окуй албайбыз. Анан мен иштеп калдым. Ошо ойдон унабады, бул кийин апарам дедим, мен барбадым. Анан бизден 72-жылы 2 класс окутуп, bir ayda 300 сомдой айлык алып келди. Жогорку неме болуп калды да. Анан ошо гана достору Шамырзаев Адил, ким болчу барып, Аширбаев. Телевизор алып келип коюшуп берген. Бири талада темек сөзүп келишип трактор менен, бири антен кылып, бири телевизор алып келип ошентип куруп беришкен деген келип ар жерде койду. Азыркы мезгилде чоңдо намазга жыгылгансызбы? Сиз чыгай. Мен 5 мал. Жок, мен 5 мал эмес. Саркы намазга барып жүрдүм, бирок жакындан бери барбай койдум. Жашырыш бул намаз менен ажырашып койду. Окусаң окудум да, окусаң. Алдаган болбойт, Көз анан көздөн кыйналып калды. Чоңдо сиздин кандай максатыңыз орундалбай калды, мисалы? Мен Аллага шүгүр бардык максатым орундалды деп ойлойм. Себеби уулдан тынсаң, кыздан тынсаң, неберелериң жакшы тартиптүү болсо, ошол эле адам. Ошол бактылык, Анан мына дүйнө жүзү тынч болсо, энен жүрөгү да тынч болот болот. Сиз жагай. Туура эле ошол. Кайсы максатыңыз орундалбай калды? Эми максат баардыгы орундалды деп эсептейм. Мада көңүл тынч болсо, баягында ушак жок болсо, мамлекеттер ортосунда карама-каршылык. Мисалы үчүн баягы нан болсо ырда болот деп элдин ажыга барып келсем дейсиздерби? Ажыга барып келсем дейсиздерби? Эми бир кызым менен Ирал деген балам бар, билесиң. Ол мен бул ажыга барсак керек эле, насипке карайт экен балам. Мен ошол 14-жылы балдар акча чогултуп барып жүзүп атканда мен март айында операция болуп калдым бооруман. Ошондон немеге чыкканга болбойт экен мага. Ооба сиз бара бериң десе булунабады, апаң менен барам. Анан эми ошо Эрали атасын бир кызым бар Эралдан, чоң Гүлзада деген. Ошол кыз мени умурага апарабыз дешип атат күн салкын. Алла жеткирсин, Алла жеткирсин. Баш керек. Алла жеткирсин. Эми агай, сизди азыр деле биз агай катары көрөбүз да. Şu жаштарга кандай да бир эки сөз айтып коюңузчу. Эми мындай насаат катары. Жаштар өзүнүн ким экенин билип жүрсө, өзүнүн ким экенин, өз ордун. Үйдө бири-бирине сый, ата-энеге сый, коомго сый, иштеген жеринде, окуган жеринде ошо сый көрсөтүп, ошол немеси. Анан жалган сүйлөбөсө, мамлекеттер ортосундагы карама-каршылыкты тынчтандырууга жардам берсе, аз болсо да ушактар. Билбеген нерсесин айтпай эле койсо, Агай, сизде да бир кызык болот да. Агайларды көчөдө көрүп калсаң, кээ бир адамдар бар да, ой, бул мен агайым деп туруп үстүндөгү кийим да берип койгондар бар да. Колунда акчасы болсо, маң агай, чай ичиң деп туруп берип койгондар бар. Ошондой нерселер болдубу сизде? Жок. Мисалы үчүн ушундайдай кадыры сиңген агай менен окуучу болуп калса, кандай агай жүрөсүз, ден соолугуңуз, үй ич бала чакаңыз жакшы болду. Ушул башка эч айла жок. Чай алып бергендер болдубу мисалы үчүн? Жүрүң агай. Чай берейинби дейт. Бирок уят болот. Азыр эми мисалы үчүн чөнтөк тала, анан мен талага да лас чыгам, көзүм саат неме дагы, нокатка да лас чыгам. Айтпай эле кылган жакшы өзү, жүрдү эле. Шалпет сюрприз берип койсо, мисалы жетишпеген үй бүлөргө берип кой, өзүңүн классташтарыңдын, досторуңдун атынан. Буга керек да мындай. Анан даңдың кылып, мен мындай кылдым, же болбосо мен ажыга даярданып атам. Анан мен мында мал багып койдум деген туура эмес ол. Мен исламий дин билимим болбосо да туура эмес ол, күйөт ол. Минеке. Минеке агай, ушул жерде дагы көрүүчүлөр айтып коеюн. Мындай келип агай өз исламдан алып сүйлөбөсөм да дейт, мына мисалы үчүн. Мен паландай кылтам агай, мен шундай кылтам деп мактанган сыяктуу сөздөрдү айткан, бул туура эмес экен да. Жөн эле жашоодо мындай туура эмес дейт да. Эгер жакшылык кыла турган болсо агайлар үчүн мындай билдирбей же күттүрбөстөн сюрприз катары кылып койсо, бул менин пикирим.
Себеби ушул агайлар сыяктуу биз агайларыбыз бар, ошолордун баардыгы эң көпчүлүк убактысын ушу окуучулар үчүн берди. Окуучулар үчүн мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир мезгилдерде жапжакшынакай жаш агай болчу, окуучулар үчүн ушул өмүрүн берди. Nasılsınız ha? Ne oldu? Dört asma var? Nasıl sizde? Неке туғандар, бізді оқытабыз деп чач агарган, каш агарган, сакал агарган, жүзүнө буруч түшкөн агайыбыз бир мезгилдерде ушундай сулуу жигит болгон экен. Баалайлы, сыйлайлы, көңүлүн оорутпайлы. Карлар үчүн кандай кам көрсө дейсиз? Жаштарыбыз ыймандуу болсо деп тилейм да мен. Акыл эстүү болсо, билимдүү болсо дейм балдар. Мейли кайсыл билимди алса дагы, теологияны окуса дагы, башка билимди алса дагы балдарыбыз адептүү, чынчыл, ата-энени сыйлаган, аксакалды сыйлаган жакшы адамдар болсо деп тилейм мен. Азыркы жаштар мисалы үчүн телефон билет, интернет билет, кээ бир иштерди мисалы үчүн ата-энесин сурабай эле кылып коет да. Ошол нерсе туурабы? Мисалы үчүн мен көп нерсени билем, мен күчүм бар деп туруп эле. Көп нерсе, баардык нерсени ата-энеге сураш керек, анан кылыш керек. Ата-эне менен кылган иш жакшы болот, Кудай берекесин берет ошо. Ата-энеге айтып кылган нерсе жакшы болуп, жакшы бүтөт аягы. Жакшы болот. Алар деле мисалы үчүн биз жаштар сиздердей куракка келгенде биздин билбеген нерселер көп нерсе болуп калат да. Мисалы үчүн биз картайганда уча турган машиналар келип калышы мүмкүн да. Туура. Ошондо уча турган машиналарда жүрүп биздин балдар бизди тоготпой койсо, биз дагы ыңгайсыз болобуз да, туурабы? Туура. Биздин неберелер мисалы үчүн кыйынсышы мүмкүн да. Биз уча турган машина минип жүрөбүз. Бул илгери карлар билбейт деп. Уул балдар аялдарын сыйлап, келиндер балдарды сыйлап, санам балдарынан озур көрөт деп ойлойм мен. Келиндер кандай маселе? Келиндердин баардыгы жакшы, акыл эстүү. Жок, жалпы келиндерге мисалы. Жалпы келиндерге ушу жакшы болушун каалайт элем да. Баары аларда бир күн кайнене болот да. Жакшы сөз айта берсе акыры бирге жашаган күйөө да жакшы болуп кетет. Жакшы адам болуп кетет. Жаңы үйлөнгөндөр кандай насаатыңыз бар, агай? Жаңы үйлөнгөндөр турмуш жолун алдын ала кичине тандай билсе да. Агай мисалы үчүн аялдын астында бош келбеш керек, катуу туруш керек деп эле жаңы бошкошкондо ошентип кыйынсый берет да балдарчы. Кыргыздын канын. Ошол туурабы? Ол эми ата-эненин тарбиясына да карайт. Бала менен эле келинге эмес, ата-энесинин тарбиясына карап. Бири-бирин сый урмат кылса жакшы да. Мисалы үчүн иштеген жерине парктуу болуш керек. Иштеген жерди мындай уят калтырбаса анан өзү жакшы болуп кетет. Себеби ар бир адам иштен табат да. Баягы катуу өкүрүп чакыр менен өзүнүн кадыр баркы көтөрүлбөйт, кызмат менен. Сылык болсо. Сылык сыпалык менен ажырап калат. Аял экенеге деп эле бакыра берген болбойт. Кийимге жакшы, мисал бир түп чөпкө да жакшы суу коюп жакшы кылсаң, анан кийин жакшы чөп болот. Бул адамды тарбиялаш өтө кыйын. Жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен жашаш керек. Баркы көтөрүлөт, эркектин. Адам ошондо сыйлайт. Эркектин эң кадыр баркы ушул убадасында дейт, убадасында. Айткан сөзүндө турса, же иштеп аткан ишине өз убагында келсе, ошол иштин артында кадыр бар жатат деп ойлойбуз. Рахмат. Кудай буйруса 100 жылдык юбилейиңиздерде дагы ошентип сиздерди тартып чогултуралы агай деп келип. Рахмат.